Илгери bir кемпир чал болуп, алардын жалгыз кара уyu бар экен. Уюнун сүтүн ичип, каймагынан каттама жасап, жеп күн көрүшчү. Кемпир табакка жыйнаган каймагын тактанын алдына койчу. Муну бир күнү шум түлкү байкап калып, күн алыс келип жеп кетчү болот. Кемпир аны мышыгынан көрүп, эми каймакты оозу таар көнөчөгө куят. Күндөрдүн биринде баягы түлкү чалдын үйүнө дагы келет. Каймак табакта эмес, көнөчөктө экен. Түкөң жан талашып жатып, көнөчөккө башын салып, каймакты жеп алат. Анан башын чыгармакчы болду эле, бирок болбоду. Башын куткарар эмес, түлкүнүн айласы кетти да. Көнөчөк аке, эми тамашаңды кой, ушунчалык убара кылганың деле жетишет. Үйдө бачиктерим калган, кое бериңиз, деп жалынды. Анда көнөчөк ага кекердүү сөзүн жөнөттү. Кайран түлкүм, келип жатат күлкүм, сени конокко чакырдым беле, эми кое бер дебе. Каймак жейм деп үйгө киресиң, анын таттуу экенин билесиң. Мен бир аз тамаша кылсам, үйгө барайын, бачиктерим бар деп чебелектейсиң. Жок, сен үйүңө барбайсың, экинчи көнөчөккө башыңды салбайсың. Түлкүнүн күйбөгөн жери күл болду. Эмесе сенин жазаңды берейин, өзүңдү сууга агызып жиберейин, деп түлкү өзөндү көздөй жөнөдү. Түлкү келип башын сууга салды. Көнөчөккө суу тоолуп, түлкү тумчугуп кулап түштү. Куу түлкү дал ушинтип өлгөн экен.